Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala'nın yardım menen başlagan sağ улантабыз. Müslüman adamdын жашоосундагы эң негизги нерсе Роббисин жараткан Аллахты таанып билүү, Аллах Тааланын жиберген пайгамбарды таанып билүү жана Аллах Таалам берген ушул динге ыраазы болгон, ушул менен силерге жакшылыгымды толуктадым деп эң чоң неаматты эскерген ислам динди далил менен билүү. Мына ушул үч негиз кабырда дагы адам биринчи барганда эле ушу үч суроодон суралат. Ийгиликтүү жооп берип, андан аркысы сурагы жеңил болуп Аллах Таалам ырайымына бөлөнөт деп келет. Эми ушул үч нерсе менен адам таанып, билип, үйрөнүп, жашоосунда ушу менен жашаса гана ошол адамдар жооп бере алат. Тааныш үчүн, ошол менен жашаш үчүн, билиш үчүн үйрөнүш керек. Кечеги сабакта ушул жерге келип токтоп, автор сөзүндө Куранда канча деген буйруктар бар. Бирок ушул Аллахтын буйруктарына карап көрсөк, эң чоң буйрук, эң улук буйрук бул жалгыз Аллах Тааламды өзүнө сыйынуу деген маселе. Бардык нерседе намаз буйрук бар, зекет буйрук бар, орозо буйрук бар. Аллах Тааланын буйруктары көп Куранда бизге берген. Акылар бар, ата-эненин, туугандардын акысы. Ушулордун бардыгынан өйдө койгон эң чоң улук, эң чоң негизги буйрук бар. Мындайча айтканда, бул буйрукту аткарбай туруп, башка окуган намазың, берген зекетиң, садакаң, сыйлаган ата-энең кандай гана жакшылык иштерди кылба. Эгер ушул буйрукта адамдын буту тая турган болсо, ушул таухидти Аллах Тааламга жалгыз өзүнө сыйынуудагы буйрукту адам чырайлуу, так жакшы аткара албаса, анда калган аткарган буйруктардын бар пайдасы болуп калат туугандар. Ушуну түшүнүш керек. Эң чоң буйрук деген мааниси ушул буйрукту чырайлуу аткарсаң, кийинки аткарган буйруктарың сага пайда берет деген сөз. Мусулман адам жакшы түшүш керек. Мындайча айтканда Аллах Таалам Куранда эң улуу буйругу кайсы деп мусулман адам жүрөгү менен эстегенде эле, оюна келгенде эле эң чоң буйругу Аллахтын өзүнө гана сыйынуу. Таухид бул эң чоң буйрук экен деп. Бардык буйруктардын үстүндө турат экен деп. Керек болсо, бардык буйруктар ушул таухиддин негизинде курулат экен. Адамдын Аллахка болгон ишеними, Аллахка болгон ибадаты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаганда, ушул нерседе мындай бир кемчилик, шерик кылбай, катасыз так болгондо калган буйруктарда чырайлуу, так, жакшы болот. Мындайча айтканда сооптор жазылат. Эгер ушул буйрукта адамда проблема болсо, анда Аллах сактасын, кийинки буйруктар да бузулат. Ниса сүрөсү 32 аятында эң чоң буйрук экенин Аллах Таалам айтат: "Ва абудуллаха", жалгыз Аллахка сыйынгыла, "Ва ла тушрику бихи шай'a", жана Аллахка эч кимди шерик кошпогула деген. Ниса сүрөсүнүн 36 аятын алымдар 10 укук деп эскерген. Дагы бир аят бар, 10 осуят. Осуят бул аяттардын баары Аллахтын да болсо 10 укук деп алымдар аны түшүндүрүп, баяндап келишет. 10 укуктун эң биринчиси жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйын, ага шерикти кошпо деген. Анан экинчисинде ата-энени эскерген. "Ва ла тушрику бихи шай'a". Мындайча айтканда, Аллахка сыйын деп эле койгон жок да. Улап аяттан ийет, "Ва ла тушрику бихи шай'a" деп кайра. Себеби ибадат деген Аллахка сыйынып койсоң эле туура болуп калбайт бул. Шайтан мына адамга ушундай кылып чаташтырат. Эң негизи сен намазың бар да деп ойлойт. Бар дейсиң. Зекетиң бар, садакаң бар, орозоң бар. Кудай деген курга албайт. Аллах Тааламга ибадат кылып атасың. Ана ширк бериктеп эмне кыласың дегендей бир адамдарда азыр жеңилдик бар да. Анан башка укуктарды укса, буйруктарды, башка буйруктарды аткара албай калса, мисалы бир туугандары менен таанышып кетсе, "Ой, баланча адам ушундук туугандары менен катташпайт экен. Же бул мындай кылыптыр" деп башка бир буйруктарды чоң көрөт дагы. Бирок Аллах Тааламдын буйругуна келгенде, Аллах Тааламдын акысына келгенде жеңил караган адамдар бар. Эмнеге? Себеби бул буйруктун канчалык деңгээлде барктуу экенин, баалуу экенин, эң негиздүү экенин жакшы түшүнбөгөндүктөн. Ошон үчүн адамдар жеңил карашат. Эгерде Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылып коюп, ширк кылбоо деген маселе проблема болбогондо, анда аяттар эри шаркак келбейт эле. Дайым Аллахка сыйын, ширк кылба дейт. Себеби ибадат өзү ибадат болуп саналбайт, качанга чейин ширктен оолак болгончо.
ибадат өзү ибадат болбойт. Эгер ширк аралашып кеткен болсо, ал ибадат кандай гана ибадат кылба. Тахажжуд оку, духа намазын оку, 5 мал намазын бекем оку, Меккенин жанына барып алып ошол жерде жашап керек болсо, жатып алып ошол жака барып канчалык бирок адамдын тилинде, жүрөгүндө, оюнда, каалоосунда, Аллахка болгон дуасында ширк болсо, эмне болот? Жардам бербейт. Себеби ибадаты тунук эмес, ибадаты таза эмес, ибадаты жалгыз Аллахка арналган жок. Канча адам чарчасын, мечит салсын, көпүрө салсын, канча жакшы иштер кылсын, ибадат кылсын, бирок ибадатында дагы деле сөзүндө, дуасында арбак колдосун деп жүрсө, оюнда дагы Аллахтан башка нерседен үмүт кылып жүргөн болсо, Аллах Таала адамдан үмүт кылгандай. Кайсы бир ширктин бир бөлүктөрү жүргөн болсо ал адамда, ибадат болуп саналбайт. Ошон үчүн ибадатка жалгыз Аллахтын өзүнө гана арна деген ушул. Ушул эң чоң буйрук. Мусулман адам дайыма ошону жакшы үйрөнүп түшүнүш керек. Маселе менде Аллахка сыйынып коюшта эле эмес экен. Ушул сыйынып атканымда чын эле жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып атамбы? Жана ушул ибадатымда эч кимди шерик кошкон жокмунбу? Ибадатымда бийлештирип бир нерсени кошуп Аллах Тааламга сыйынып аткан жокмунбу? Дагы бир далилдерден Аллаху бихи ат-таухид. Аллах Таалам эң улук буйругандардын бири таухид. Мына ушул нерсе канча аяттарда келди. Ниса сүрөсү 36 аят. Исра сүрөсүндөгү 23 аятта да Аллах Таалам буйруду. Роббиң сага буйрук берди. Алла та'буду илля ия. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгын деп. Бул дагы буйрук. Вакодо деген буйрук, эң биринчи буйрук. Приказ берди сага. О Роббим, эмнеден баштайын десе, жалгыз өзүнө сыйынып башта. Ага эч кимди шерик кылба. Анам сүрөсү 151 аятта дагы муну дагы ушул осуят аяттардан дейт. Аллах Таалам берген осуят аяттарынан. Эй Мухаммад айткын деген. Таалау атлу ма харрама роббукум алейкум. Мен силерге келгиле баяндап айтып берейин, Аллах Таалам эмне нерсени арам кылгандыгын. Аллахка шерик кылбагыла деген. Аллах Тааламга шерик кылбагыла. Мына ушул нерседен биз эмнени билебиз? Аллахтын эң чоң буйругу дагы жалгыз өзүнө сыйынган таухид экен. Аллах Тааламдын эң чоң тыюусу дагы Аллахка шерик кошуп ширк кылуу. Ушул эң чоң тыюусу, эң чоң арамы. Муну билгенде мусулман адам кантип бул нерсеге жеңил карайт? Муну тамгасын тамгадай, майда чүйдөсүнө чейин адам акырындык менен үйрөнүш керек. Себеби бул мусулман адамдын акыйдасы, ишеними бузулса, дини бузулат. Ишеними бузулса, Аллах сактасын, ибадаты бузулат. Мына ушул нерсеге Аллах Таалам буйруган. Бирок тилекке каршы таухидти үйрөткөн адамдардын аздыгынан же адамдар бул нерсеге көңүл бурбагандан канча адамдар намаз окуп деле ширкке түшүп жүрө турган абалдар азыркы ааламда, азыркы учурда көп деп. Мына ошон үчүн бул нерсеге көңүл буруш керек. Адам канча кыйналса дагы ибадаттардын көптүгү, курбанчылыгы, кылган садакалары, жакшылыктары ошо таухидиндеги кемчилигин жууп кетпейт, ушуну билиш керек. Балким бүт ибадаттарындагы башка кемчиликтерин таухидти жакшы билгендиги жууп тазалап кетет. Хадисти билесиздер, эй адам баласы, асман тирелген күнөө менен келсең дагы, сен мага шерик кылбай келсең, асман тирелген сага кечирим берем деген. Асман тирелген жооп менен келип, бирок ширк кылып келе турган болсоң, мен сени кечире албайм деген. Жалгыз кечирилгис күнөө бул. Мына ушул таухидти билиш керек. Куранда мага сыйынгыла, мен сени өзүмө сыйын үчүн жараттым, жалгыз Аллага сыйынгыла дегенде дайым ошол нерсе таухид экен билгиле. Жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана ибадат кылуу экен билгиле. Мисалы, "Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун" десе, Зарият сүрөсү 65 аят. Мен инсандарды, жиндерди өзүмө гана ибадат кылыш үчүн жараттым десе, өзүмө гана сыйынышты буйрудум деген сөз. Себеби ибадат болбой, жалгыз Аллахка арналмайынча. Анан бул жерден жанагы ката түшүнгөн адамдардын түшүнүктөрү ачыкталып калат. Таухид эмне, жалгыз Аллахка ибадатты арноо деген эмне десе, көп Тааламды жалгыз деп билишиң, Аллах Таалам жалгыз өзү рызкы берет деп билишиң, Аллах Таалам жалгыз өзү тирилтет, Аллах Таалам жалгыз өзү өлтүрөт, Аллах Таалам жалгыз өзү сени жакшылыгын берип, жамандыгың менен жазалайт кыямат кайымда деп келе түшүндүрөт. Же Аллахтан гана болот деген жүрөккө сиңирүү, Аллахтан башкадан болот деген нерсени жүрөктөн чыгаруу деп ушуну түшүндүрүп коюшат.
Ал эми Куранда ушундай аяттар келгенде ла иляха иллаллах келмесин, жалгыз Аллахка арноо ибадат деген тафсиринде бардыгында бул икрор эмес, жаратуучуну моюнга алып коюу, ырыскы берүү моюнга алып коюу, ал өлтүрөт тирилтет дегенди моюнга алып коюу, ал аламды башкарып турат дегенди моюнга алып коюу, бул таухиддин маңызы эмес, таухиддин максаты бул эмес, таухиддин талабы бул эмес деп аалымдар айтат. Андай эмне десеңиз, булдай түшүнүк адамдын табиятында болгон. Мушриктердин деле табиятында бар адамдарда жаратуучуну, рызкы берүүнү башкарып тургандыгын, өлтүрө турганын, тирилте турганын, Кудайдын бар экенин, жалгыз өзү асман жер жараткандыгын мурунку мушриктердин баары эле моюна алып келген. Бу менен сиз бир таухидди максатын, талабын аткарып койгон болбойсуз. Көрүсүздөр, кээ бир намаз окуган адамдар ошону чаташат. Мешиттерден деле угуп каласыздар. Ла иляха иллаллах дейт, анан мааниси, муну максаты, талабы деп туруп аны айтып коет. Аллахтан гана болот деп билүү. Аллах өзү жалгыз. Аллахтан гана болот дегенди жүрөккө киргизүү. Аллахтан башкадан болот деген жүрөктөн чыгаруу. Аллах өзү жаратуучу, өзү тирилтүүчү, өзү өлтүрүүчү, өзү башкаруучу деп. Бул адамдардын табиятындагы болгон фитра деп коет. Адам фитратындагы, табиятындагы болгон нерселер. Ошон үчүн Куранда Зухруф сүрөсүндө да 87-аятында эгерде сен алардан сурасаң, ким жараткан бул асман жерди десең, Алла деп айтышат. Кимден сурасаң десе, мушриктерден сурасаң. Муну мусулмандар жооп берип аткан жок. Мушриктер ушинтип айтышат. Аллах жараткан деп. Жалгыз Аллах Таалам ааламды жаратты. Жалгыз Аллах Таалам өзү тирилтет, жалгыз Аллах Таалам өзү өлтүрөт, жалгыз өзү башкарып турат деген менен адам ибадат туура болуп калбайт. Мындай ишеним мушриктерде болгон. Аны үчүн эмнени алып келиш керек? Аны үчүн шейх автор өзү айтат, жазат. Аллахка болгон жакындоону, ибадатты, сыйынууда жалгыз Алла Таалам дейт. Жаратууда, рызкы берүүдө, өлтүрүүдө, тирилтүүдө маселе эмес, бул белгилүү бул нерседе. А шайтан кантип ой берген? Главный сен Алла жаратат десең, Алла рызкы берет, Алла өлтүрөт, Алла бир деп койсоң эле, анан калганыңды көз мончок тагым жүрө бер, мүрдөлөргө бара бер, арбактардан сурай бер деп ширктин ар кандай түргүнлөрүн кыла берет. Же ибадатыңа ширктерди кошо бер. Адамдын оюнда ойлойт, мен эң негизи Алла бир деп атпаймынбы депчи. Анда мен уже таухидти аткарып койдум. Мен эң чоң буйрукту жакшы түшүнөм деп ойлоп алышы мүмкүн да. Эң чоң буйрук таухидти, эң чоң тыюу ширктен, таухидти бекем карманам, ширктен оолакмын деген адам. Ошо ширктин майда ширктерин, чоң ширктерди, жашынган ширктерди, ширктин кандай түрлөрүн билеби адам? Эң чоң тыйы экен деп. Жалгыз Аллах Тааламга ибадат кылып атам дегенде, ошо Аллахка болгон ибадатта эч нерсени шерик кылбастан ибадатын тунук ихлас менен Аллах Тааламга арнап атабы? Мына ушул маселе. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келип коом менен күрөшкөн маселеде Аллахтын жалгыздыгын ынануу же иман келтирүү, ишенүүдө эмес, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылууда мына ушул нерседе тиреш болгон да. Андан ары автор сөзүн улап, биринчисинде билдик, эң чоң Аллах Таалам Куранда буйругу таухид, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу болсо, эң чоң тыюусу дагы эмне экен? Ширк. Эң чоң тыюу дегенде мындай түшүнөйлү да. Азыр арак ичкен кандай? Арам, жаман көрөт. Бирөөнүн үйүн уурдап алган, бирөөнүн мүлкүн уурдап алган кандай? Арам. Бирөөлөрдүн акчасын жеген кандай? Арам. Кредит кандай? Арам. Адамды өлтүрүү кандай? Арам. Кумар оюндар, баңгизаттар, наркотиктер, зына, ушунун бардыгы не? Арам. Алла Таалам арам деп тыйган. Адамды өлтүрүү, уурдоо, адамга кандай чоочойт ушундайды көргөндө. Кандай жаман адам деп. Ушул тыюулардан да эң чоң, булардан да коркунучтуу тыюу деген сөз. Адам өлтүргөндөн да, зына кылгандан да. Мына ушуну түшүнүш керек. Аширк деген Куранда мындан дагы чоң коркунучтуу тыюусу жок деген сөз. Бүт тыюулардын үстүндө ушул ширк турат. Бүт арамдардын үстүндө ушул ширк турат. Кандай гана күнөө болбосун, анын коркунучу, анын арамдыгы, анын зыяндыгы, анын коркунучу, анын Алла Тааламдын тыйгандыгынан ширктен да өткөн күнөө жок. Мына мусулман адамдын жүрөгүндө эң корко турган, эң кечирилгис күнөө деген ушул нерсе болуш керек. Бул могу күнөөлөр жөнөкөй эле кыла бер деген сөз эмес. Даражасы менен эң чоң тыюуну эскергенде мына ушул биринчиде турганда.
Ам сүрөсүндө 151-152 аятта Алла Таалам осуяттарынан: "Эй Мухаммад, айткын, келгиле, мен силерге Роббиңердин тыйганын окуп берейин, айтып берейин" деген. Ушул жерде 10 тыюуну айтат. Ошо 10 тыюу, 10 арам нерсени. Ошонун эң биринчисинде Роббиңерге ширк кылбагыла деген. Анан кетет ушу балдарыңарды жакырчылыктан коркуп өлтүрбөгүлө, зына кылбагыла, бузук иштерди кылбагыла, адамды акысыз өлтүрбөгүлө, жетимдин малын жебегиле деп 10 катуу тыюуну Алла Таалам айтып, ошонун башында ширкти койгон. Азыр адамдардын арасы ширк кылып жүрсө деле эч ким танбайт, маани деле бербейт, жеңил карайт. Анан тигил өлтүрүп кетиптир десе, 2 жумалап же зына кылып кетиптир, мун жетим малын жеп коюптур, тиги урдап коюпса, адамдар чачы тик тура тургандай окуя болду деп айтат. Ооба, ошондой окуя, ал коркунучтуу, аны эч ким жеңил окуя дебейт. Бирок Аллах Тааламга ширк кылуу, Аллах Тааламдын айбатына, Аллах Тааламдын кудуретине, улуктугуна шек келтирүү адамдар маани бербейт. Канча деген ширктин туугандар бир 30га жакын Куранда тыюу бар. Ар бирөө ар кандай сүрөттөр менен сүрөттөргөн. Биринде ширк кылсаң бейиш сага арам болот десе, биринде тозокко кириш ошол адамга важип болот. Бирде асмандан кулап түшүп, жер бетине сөөгү чирип, аны ит куштар жегиңе сүрөттөгөн. Биринде кор болгон абалда тозокко киресиң дейт. Бүттүгүн мунун баары далат эмнеге? Ширктин арам экендигине, ширк эң чоң тыюу экендигине. Аллахка шерик кошпо, кор болосуң. Аллахка кош бирөөдөн дуа кылып сураба, тозокко ыргытыласың. Ошол жерде жатасың деген аяттар толо. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан да келип сураганда, эң чоң күнөө кайсы дегенде, эң чоң күнөө бул Аллах Таалам сени жаратып койсо дагы ага бирөөнү шерик кылышың, ага бирөөнү теңдеш кылышың деген. Андан кийинчи дегенде, балаңды кедейликтен коркуп өлтүрүп коюшуң деген. Сен менен тамакты шериктешип жейт деп, балаңды өлтүрүп коюшуң деген. Андан кийинкичи десе, кошунаң менен жыныстык катнашка баруу, зына кылуу деген. Баласын өлтүрүп коюптур десе, кандай болот мисалы? Ширк андан да чоң болот. Ширк кылуу менен адам Алла Тааламдын акысын тебелөө деген сөз да. Айтып атпайбы, Аллах Таалам сени жаратса, анан сен кантип ага башка нерсени шерик кошосуң? Мына ушул нерсе эң чоң күнөө. Дагы бир хадисинде 7 чоң адамды курутуучу нерседен сактангыла деген. О Аллахтын элчиси эмне дегенде, биринчи эле ширк деген. Аллахка шерик кылуу. Экинчи анан сыйкыр деген. Үчүнчүсү адамдын канын төгүү деп. Мына ширк андан да чоң нерсе. Ошон үчүн берде Шейхул Ислам китебинде эң чоң буйрукка менен эң чоң тыюуга окурмандын, мусулмандардын назарын буруп атат. Ширк кылган адам, ширк менен өтүп кеткен адам бейишке кирбейт туганда. Майда сүрөсү 72 аят. Иннаху ман юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхил жанна. Кимде ким Аллахка шерик кылган болсо, Аллах Таалам ага бейишти арам кылды дейт. Анын барат жайы тозок деген. Залымдарга жардамчылар жок деген. Эң чоң зулум ширк. Эң чоң залым кылуучу ширк. Ошон үчүн мушрик адамды, ширк кылган адамдын тобо кылбай өтүп кете турган болсо, ал күнөө кечирилбейт. Инналлаха ла яғфир ай юшрака би. Аллах Таалам кечирбейт ширк кылганды. Андан башкаларды, башка күнөөлөрдү Аллах Таалам кечирет, кимге кааласа. Кандай коркунуч. Бул аятта ачык айкын айтылып турат. Мушрик адамга бейишке кирүү арам. Алла сактасын. Аллах Таалам баарыбызды ширктен сактасын. Эң чоң тыюу экен. Ал эми башка күнөөлөр, чоң күнөөлөр кирет албетте. Аны Аллах Таалам кааласа тозокко киргизип, тазалап туруп чыгарат, кааласа Аллах Таалам кечирип коет. Бирок момун адам тозокто калбайт. Ширк кылган адам тозокто калбайт. Мусулман адам. Ал эми ширк кылган адам, Аллах сактасын, тозоктон чыкпайт деп билет. Бейиш ага арам деп билет. Омай юшрик биллахи факад ифтара исман азима. Инна ширка ла зулмун азим. Омай юшрик биллахи факад далла далалан баида. Bunun бардык аяттарын бар. Чындыгында ширк эң чоң зулум. Ширк кылган адам Аллахка курдоомат, эң чоң бир жалган жалааны жапкан болот. Ширк кылган адам эң чоң адашууда болот. Ал Аллахтан алыс болот деп ушу ширктин коркунучтарын айткан аяттар 30га жакын тугандар. Мунун бардыгы эмнеге далалат? Эң чоң күнөө
Курандагы эң чоң тыюу ширк экендигинен. Мына ошон үчүн мусулман адам бул нерсени жакшы майда чүйдөсүнө чейин үйрөнүш керек. Тилдеги ширктерди, абалдагы ширктерди, жүрөктөгү ширктерди, адамдын амалындагы ширктер, ибадаттагы ширктерди. Ошон үчүн аалымдар бул нерсеге катуу көңүл буруп, мусулмандарга эскертип, сабактарды көп кылат, китептерди көп жазат. Жөн эле сыртынан билип коюу жетишсиз. Айттык го адамдар, жалгыз Алла бар, Алла Таалам башкаруучу, Алла Таалам тирилтүүчү деп коюп, ишеним менен куткарылып кетем деп ойлобош керек. Ал ишенимде куткарылса, мушриктер куткарылмак. Эгер ошол ишеним исламга киргизип койгондо, анда ошол мушриктер мусулман болуп калмак. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алар менен согушмак эмес, күрөшмек эмес анда. Кудай деп атпайбы алар? Алла Тааламга ишенебиз деп атпайбы? Ынанабыз деп атпайбы деп? Маселенин бардыгы, ибадаттын бардыгын жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноодо. Маселе Аллах Тааламга эч нерсени ибадатта шерик кошпоодо, ортомчу кылбоодо, теңдебөдө, ширк кылбоодо. Ошол нерсени адам жакшы түшүнүш керек. Шейх Солих Фавзан айтат, бүгүнкү күндө ширктен унчукпай коюу, адамдарды ушул абалда кандай ибадат кылып атат, ошол абалында таштап коюу, Аллах Тааламдан башкага да ибадат кылса таштап коюу, анан биз мусулманбыз, исламдабыз деп коюп, эч ким тыйбаса муну ширк экенин, кайтарбаса, мындай абалда абалыбыз өтө чатак, өтө кыйын абал дейт. Анан кээ бир мусулмандар дават кылгандар ушул немени эле айта берет, же процентти айтат, же зынаны айтат, же адеп акылакты дагы арам нерселерди айтат, гыйбат, калп айтуу, ушак, жалган, кыянат. Булар чоң күнөө. Бирок ушулардын үстүндө турган эң чоң күнөөнү эскертишпейт, баяндап бербейт, баяндаса да ошону терең майда чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп бербейт. Ушунун бардыгы ширкке жеңил кароо, ага көз жумуп коюу. Мына ошондуктан адамдар Алла сактасын ширкке түшүп кете берет. Себеби билбесе, үйрөнбөсө, эскертүүлөр болбосо. Ошон үчүн мусулман адам эң биринчи эң чоң буйрукту жакшы үйрөнүш керек, анан эң чоң тыюуну жакшы үйрөнүш керек. Себеби биз билебиз да, мусулман адам эмне? Же буйрукту аткаруу менен жүрөбүз, өлгөнчө ушу менен күрөшөбүз. Же болбосо тыюунудан, тыйылуудан тыйылып жүрөбүз. Адам алейхиссалам тыюудан тыйыла албай, бир шахватына ээрчип жер бетине түштү. Иблис буйрукту аткарбай, Алла Тааламдын каргышына калды. Мусулман адам мына ушул буйрукту аткаруу менен, анан Аллах Таалам тыйган нерселерден тыйылуу менен, напсиси менен, эрки менен күрөшүп өтөт, шайтан менен күрөшүп өтөт. Анан ушул буйруктун үстүндө тавхид туруп атса, тыюунун үстүндө ширк туруп атат. Мына ушул нерсенин алдында, тыюунун алдында башка күнөөлөр, буйруктун алдында башка намаз, орозо, зекеттер курулат. Тавхидиң оң болбосо башка буйруктарың оң болбойт. Эң чоң тыюуң ширктен тыйыла албасаң, башка тыйыларыңан да пайда бербей калышы мүмкүн, Алла сактасын. Ошон үчүн бул нерсени жакшы үйрөнүш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ширкти чаташтырып, кээ бирлер хакимия ширк, жанагы Куран сүннөт менен башкарбайт деп ширк дегендер чыкты. Дүйнөнү сүйүп кеткен адамдар ширк деп чыкты. Кээ бирлер болсо тавхид, рубубиядагы Аллахтан гана болот деген жүрөккө якынды киргизүү ошол гана деп негизги ширктикти баяндабай, тавхидтин негизги тавхидин баяндабастан башка жака агылып кеткен топтор көп дейт. Карапайым адамдардын башын чаташтырып, кайсы нерсе чыныгы ширк экен, кайсы нерсе чыныгы тавхид экенин дагы чаташтырып салгандар бар дейт. Ал эми эң негизги ширк бул Аллах Тааламдан башкадан сурануу, ибадатта шерик кошуу. Кайсы бир ибадаттын бир түрүн Аллахтан башкага арноо. Мейли курбанчылыкта болсун, назыр деп коет, убада берүүдө, дуа кылууда, Аллах Тааламдан жардам суроодо, жалбыроодо, коркууда, үмүт кылууда, ушу жүрөк амалдарынан болсун, тилдеги болсун, кайсы бир түрү болбосун, Аллахтын өзүнө эмес башка бирөөгө арнай турган болсо, адам ширкке түшкөн болот. Ошон үчүн ибадат фадуллаха мухлисина лахуддин. Кай жерде ибадатты эскерсе, ихласты да Алла Таалам эскерет. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынгыла, ихласта сыйынгыла, тунук сыйынгыла. Автор сөзүнүн аягында ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'a деп Ниса сүрөсүнүн 36-аятын келтирет. Жалгыз Аллах Таалам өзүнө сыйынгыла, ага эч кимди шерик кошпогула деп. Бул дагы Аллах Тааламдын эң чоң буйругу тавхид экен, эң чоң тыюусу ширк экен деп шейх сөзүн бүттү. Ошон үчүн Куранда аяттарды окуганда Аллах Таалам силерге буйруду жалгыз өзүнө ибадат кылышка, Аллах Таалам силерден тыйды
ага шерик кылбагыла. Буйруганда да эң чоң, эң негизги зарыл нерседен баштайт Алла Таала. Тыйганда да эң чоң коркунучтуу нерседен биринчи тыйат. Бул мына белгилүү. Куранда да ошо аяттарды окусаңыз, эң негизгиден буйрукту баштаганда эң зарылынан айтат, анан тыйганда дагы эң коркунучунан, эң олуттуусунан тыят. Аяттагы тартип менен эскерилгендери ушул деп шейх сөзүн бүттү ушул жерде.